Саламатсыңарбы балдар, кыргыз тили сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы дарактардын түрлөрү, виды деревьев. Бүгүн сабакта өткөн теманы кайталайбыз, жаңы сөздөр менен таанышабыз жана дарактар жөнүндө маалымат алабыз. Сабагыбызды адаттагыдай эле кайталоо менен баштайлы. Өткөн сабакта кымыз деген теманы өткөнбүз. Мына ушул темага байланыштуу 5 сап ырга көңүл бургула. 5 сап ыр синквейн деп аталат. Кымыз, кычкыл пайдалуу, жасалат, ичилет, сатылат. Кымыз бээнин сүтүнөн жасалат. Суусундук. Кымыз бээнин сүтүнөн жасалат. Бээ жайлоодо багылат. Кымызды чаначта жана сабада жасашат экен. Кымызды көкөрдө, бөтөлкөлөрдө сактаса болот. Бүгүнкү сабактын жаңы сөздөрү менен таанышалы. Менин аркамдан кайталап тургула. Терек, тандабай өсөт, жумшалат, көкөлөйт, көк тирейт, көк жашыл, кебездей, кулпунат. Жаңы сөздөрдү сөздүк дептерлериңерге көчүрүп жазгыла жана жаттагыла. Ребята, сегодня мы будем говорить о видах деревьев. Слово «деревья» на кыргызском языке, перевод этого слова имеет 3 варианта. То есть это слова дарактар, бак-дарактар, тал-теректер. Эти слова называются синонимами. Они близки по значению. Бул сүрөттөрдү карап балдар, дарактардын кандай түрлөрү бар экенин билели. Терек, тополь, арча, можжевельник, карагай, ел, кайың, береза, тал, ива. Дарактар кандай болот экен? Көрөлү балдар. Бийик. Деревья высокими бывают. Көк тирейт. Они упираются в небо. Кос. Деревья очень красивы. Көк жашыл. Они имеют темно-зеленый цвет. Пайдалуу. Деревья приносят пользу. Азыр болсо балдар, окуу китебиңерди ачкыла. Терек деген текст бар. Текстти конт коюп уккула. Терек жер тандабай өсөт. Ал абдан пайдалуу. Абаны тазалайт. Анын жыгачы жумшак, жеңил. Үй курууга керектелет. Терек балдар аябай пайдалуу дарак экен. Ал абаны тазалайт экен. Терек жер тандабай өсөт экен. Келерки дарактын түрү арча. Арча жыттуу жана пайдалуу дарак. Ал дайыма көк жашыл болуп турат. Абаны тазартат. Арчанын жыгачынан комуз, бешик жасалат. Кана эмесе балдар, класстер аркылуу дагы ушул окуган тексттерди кайталайлы. Терек. Жер тандабайт. Пайдалуу. Абаны тазалайт. Жыгачы жумшак, жеңил. Терек
үй курууга керектелет. Ал эми арча жөнүндө эмнени билдик? Арча жыттуу дарак экен. Андан комуз, бешик жасалат экен. Арча көк, жашыл түстө болот. Пайдалуу дарак, абаны тазартат. Эмесе балдар, билип алалы жана эсибизге түйүп жүрөлү. Талды сындырба. Не ломайте деревья. Гүлдү тепсебе. Бак отургуз. Балдар, биз жаратылышка, бак дарактарга, гүлдөргө кам көрүшүбүз керек экен. Биз аларды сындырбай, тепсебей, жакшы мамиле жасашыбыз керек экен. Бак отургузганга дайыма даяр болушубуз керек экен. Анткени бактар биз окугандай абаны тазартат экен. Эмесе балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Үйгө тапшырма. 110 бет 4 көнүгүү. Берилген сөздөрдү катыштырып, сүйлөм түзүп жазгыла. Жаңы сөздөрдү сөздүккө көчүрүп жазгыла жана жаттагыла. Келерки сабакта жолугушканча саламатта калгыла.